жакшы амал, ата-энеге кылган кызмат, туугандарга болгон мамиле бул эртең тозоктун эшигин, үңкүрдүн эшигин жаап калган сыяктуу ушул амаллардын бүт бардыгы тозоктун эшигин жаап калат иншалла. Токсолго чыккан аксакалдан сураптыр. Атаңыз же апаңыз тирилип келсе эмне кылмаксыз десе, таянып турган таягы колунан түшүп кетип, апамбы? Эгер апам тирилип келе турган болсо, анда мен мынтип алдына жатып алып ойномокмун деп өзүн баладай сезип, 90-дагы аксакал апасын укканда бала сезип кеттир. Айнанайындар, ата менен эненин укугун биз эч качан түгөтө албайбыз, ушуну бир билгиле. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, قال النبي صلى الله عليه وسلم, пайгамбарыбыз айтат: "Мен сарра ан ямудда лаху фи умрихи ва юзад фи ризқихи, фальябир валидайхи ва лиясил рахимах." Ким ömürüm uzun bolsun, rızkım mol, genin bolsun деп ушинтип эңсесе, анда ал ата-энесине чарчабай, чалыкпай, жаман көрбөй, жийиркенбей кызмат кылсын, анан тууган уругу менен үзгүлтүктүс катташсын. Эй сүйүктүү бир тууганым, ата-энеңди ата-эне катары сыйлай албасаң, анда тууган катары барып келип турушу айнанайын бар болур. Тууган катары анда санда тууганың менен катташкандай барып кой шаншамынча. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен кана ю'мину биллахи вал йавмил ахир фальюкрим дайфа." Аллахтын бир жана бар экенине, ахирет күнүнө ишенген инсан үйүнө келген коногун сыйласын. Эй бир тууганым, үйүңө келген ата-энең келинчегиңдин тилине кирген саңа салмактуу болуп, түнсүк түшүрүп атса, ата-эне катары сыйлай албасаң, үйүңө келген, бүгүн келип, жарым күндөн кийин кете турган коногуңду сыйлагандай кылып бир сыйлап койчу. Алардын төрүнөн көрү жакыныраак болуп калды.